Birisinden ben Kuanış'tamın şu İsveç'te de varsa, властьте varsa, если вы заботитесь о здоровье людей, то мы заботимся о здоровье государства. Дипломатия деген ошондой кесип эмеспи? Жалпы мамлекеттин коопсуздугун, келечеги унутпайт, силер болсоңор ошо ар бир жарандын ден соолугу, келечеги. Мен кубанычтамын, сиздер ошо баарына чогулуп, ошол жерде өзүңөр үлгү чыгарып, ушундай өзүңөр ыктыярлар менен ушу Кыргызстанга барып жардам беребиздер. Ниеттериңерден кубанычтамын. Чоң рахмат сиздерге. Биринчи рейсти кетиргенбиз, укканды сыраты 26 киши. Кээ-бирде жакшы иштеп атат, бирок сиздерге айтып коеюн бир маселени. Тилекке каршы баргандан кийин кээ-бирде качкандар да болду. Адамдар шектолукта. Бизди уят кылбай албайбыз. Аларды өзүңөр билесиздер. Эми мамлекетибиз, элибиз ушундай кыйын абалда болгондо ар бир өзүнүн абийири менен, өзүнүн баягы арнамысы менен иш алып барыш керек болот. Өзгөчө азыр Бишкек кичине басаңдап региондорго өтүп атат. Региондордо тиги медицина тармагынын абдан Бишкектен дагы өтүп атат. Ошол себептен мен ойлойм, кыйынчылыктар болду да. Ошого карабастан силер өзүңөр башыңарды сайып коюп ошого баратасыңар. Өтө жооптуу, өтө мен ойлойм жогору сезим менен баратасыңар. Дагы өзгө рахмат. Кыскасы айтканда мындай кылса анда. Жанагындай обязательство бар. Канча Россиянын канча гражданы бар? Старший Мизрахпай сүйүрсөң, региондорго сүйүрсөң, Daniel Zatun olsun. Ya, Daniel Kalakar olsun. Önde айтамын. Главное, силер аман-есен болуңар өзүңөрдө. Өзүңөр сактаныңар. Ушул коронавирус, мен ойлойм, кыргыз макалында биринчи бай денсаулык деген ошону түшүндүрүп, жана кыргыздар эмес, дүнө жүзү. Анан кыргыздар көбүнчөсү мына врачтар дегендер кайрыга жүрө алышат, жыгылмайынча жасап берет. Ошол себептен мен ойлойм, бул культура здравоохранения деген бир саясаттан өткөрүш керек. Эгерде моундай каршы болбосоңор, бир колго койсоңор, жанагындай айтканда 26 кишине биз бекер билет берип, бекер гостиница тамак ашында дайындап берсек дагы арасында ар кандай жанагындай случайлар болду да. Бул түшүнөсүңөр, бул спонсорлор, мамлекет болобу, башка бирлер жардам берип аткандан кийин бирибизге жоопкерчилик сезишим ушундай болуш керек. Андан тышкары эмне деп айтам, мына билетти буюрса чечилбейт, барганда гостиница тамак аштагы чечилет, только иштеп бергилет. Анан жеке сурооңор болсо мен азыр жооп берем. Сараңдай маселе боюнча Россияның өкмөтү карап атат, ачылып атат. Ресейдин мамлекеттеринин карым-катнаш мындай тоскоолдук болуп атат. Ошол дагы себеп, же болбосо кайра келгенде